Мектепти аяктап жаткан Барысбек Именов керектүү документтерди чогултуп, каттоо кызматына ID паспорт алууга арыз калтырганы келди. Ал алдыда жогорку окуу жайга тапшырып, паспорту менен көп иштерди бүтүрүүгө туура келет. Барысбек өздүгүн тастыктаган документте улуту жазылып турушун каалап, улуту графасына кыргыз деп белгилөө өтүнүчүн келтирди. Мен ошол бул кыргыз улутунун жараны дегенде өзүм макулдук бердим. Анткени ошо кыргыз экенибизди билип жүрүш үчүн, жана дагы ошо патриоттук сезимди күчөтүш үчүн дегендей. Жана дагы бул ошол паспортту алган менен көптөгөн азыркы мезгилдеги жумуштарды андан ары окуу жайга тапшыруу баардык жерде эле керек, баарыбыз билебиз. Жана ошол кыргыз экенимди бир четинен далилдеп жүрүш үчүн ошо көрсөтүүчү кыргыз жараны дегенде ошо коштурдум атайын. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечимине жана өкмөттүн токтомуна ылайык өткөн жылдын 15 декабрынан тарта жарандарга ID паспортунда улуттуу графасын толтуруу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Кыска аралыкта 16 миңден ашык адам паспортуна улутун жаздырып кетишкен. 2004 жылкы ID паспорттарды алмаштыргандар келет, жарандар же ар кандай башка услугалар алгандар келет. Анда биздин жарандарыбыз кайрылат, бизге национальность улутту коюп бергиле деп, анда биз өздөрүнөн сурап, каалоосу боюнча коюп беребиз. Келгендер көп эле, национальность коюп бергиле дегендер бар көп эле. Бул мындай менен көрүнбөйт, только специальный аппарат менен көрүнөт да, көрдүңүздөрбү? Жалпы жарандык паспорт улуттук колоритте кооздолуп, башкысы коопсуздук чаралары күчөтүлгөн, так эмес белгилери, голограммалар, коргоочу чиптер, колго сезилген жана башка адистештирилген элементтер бар. Ошондой эле жеке маалыматтарды басып чыгаруу үчүн заманбап материалдар жана лазердик технологиялар колдонулат. Чет өлкөгө чыгууда керектелчү документти жаңылоо иштери 2016 жылы башталган. Бир жыл мурда биометрикалык жалпы жарандык паспорттордун бланктарын өндүрүү жана жеткирүү боюнча сынак жарыяланып, утуп чыккан ишкана ортосунда келишимге кол коюлган. Каттоо кызматы жаңы электрондук паспорттун адепки нускаларын алып, бланктардын коопсуздук элементтерин жана сапатын баалоо жана текшерүү иштери башталды. Сигнальный паспорттарды алдык азыркы учурда. Ошону менен жанагы тактильный элемент, ошол жанагы защитный элементтер боюнча азыр тесттен өткөзүп атабыз да. Азыр 21 кылым баардык информационный системага өтүп атышат. Ошого биздин азыркы чыгара турган паспорттор толугу менен ИКАга шайкеш келет жана международный стандартка шайкеш келет. Белгилей кетүүчү жагдай буга чейин АКШнын Кыргызстанга визалык чектөөлөрү бир гана биометрикалык паспорттун жоктугуна байланыштуу эмес, ошондой эле жоголгон жана уурдалган паспорттор боюнча жетишсиз иш алып баргандыгына жана кылмышка шектүү адамдар жөнүндө маалымат бербегендигине байланыштуу киргизилген. Учурда күч түзүмдөрү тарабынан башка колдорго өтүп кеткен паспорттордун базасы түзүлгөн. Апрелдин башынан жалпы электрондук паспорттор бериле баштайт. Уланбек Тыйканбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.